2019 yıl içinde Kırgızstanda orun algan negizgi okuyalardın toplamı. Yanvar ayı. Tükürük jönde түшүнүк айтып бергилечи мага. Жыл жаңы кодекстердин ишке кириши менен башталды. Түшүнгөн жоксуң. Анын алкагында коомдук жайларда түкүргөндөргө 5000 сом айып пулу салынмай болду. Бирок коомчулуктун нааразычылыгы бул айып пулун 1000 сомго түшүрүүгө мажбур кылды. Парламент болсо жыл башынан эле жыйынга тийиштүү деңгээлде кийинип келбеди деген негизде өкмөт кызматкерин кагууга алды. Аны жыйындан кууп чыгышты. Эмне себептен жогорку кеңешке футболка чалып келип атасыз? Жетекчи өзгөрүп калган эртең менен неме кылды, айтылды. Мен Бул жер базар бул жер. Бара берсеңиз болот. Токмокто атышуу орун алды. Бирок милиция бул маалыматты жашырууга аракет кылып, журналисттердин жардамы менен гана бир топ маалыматтар жарыяланды. Атышууга Жогорку Кеңештин депутатынын тиешеси бардыгы айтылды. Ок атышуу аткезчилердин ортосунда орун алганы кийинчерээк ачыкталды. Февраль айы. Мурдагы каржы министри Ольга Лавровага кылмыш иши козголду. Экс-министр Бишкек жебин модернизациялоодо кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп күнөөлөндү. Ал эми абактагы саясатчылар Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыровго мунапыс колдонулуп абактан бошотулду. Алар бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып, 8 жылга камалган болчу. Абакта 3 жыл отурушту. Март айы. Алмазбек Атамбаев митингде сүйлөп жатып, Кыргыз парламентинин азыркы курамын катуу сынга алды. Мандат ээлеринин көпчүлүгүн чимкириктер деп атады. Парламентти карасаң, бир тобу чимкириктейдер. Жанагы Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, бир катар документтерге кол коюлду. Казакстан чек арадагы текшерүү иштерин күчөтүп, Ак Тилек өткөрмө жайында кыргызстандык жүк ташуучу унаалар өткөрүлбөй калды. Натыйжада бир катар кыргыз ишкерлери чыгымга учурады. Апрель айы. Паспорт даярдоо боюнча өткөн тендерде коррупцияга жол берилген деген негизде кылмыш иши козголду. 15 кишиге күнөө тагылып, кийинчерээк бул факт боюнча Алина Шайыковага издөө жарыяланды. Балыкчыда болсо уран кенин иштетүүгө каршы митинг орун алды. Акция катышуучулары Бишкекке жөө жүрүшкө чыгууга камынып жатышты. Натыйжада өлкө боюнча уран кенин казууга тыюу салынды. Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков КСДП партиясынан чыкканын жарыялады. Ал бул кадамын партияда бир адамдын диктатурасы орноп калганы менен түшүндүргөн. Мындан ары дагы Жогорку Кеңештин депутаты катары элибизге кызмат өтөй берем. Урматтуу депутаттар, элдин үнүн угуш үчүн чыгып койгула. Чүй облусундагы ата-энелер мектептердеги акча чогултууларга каршы акцияга чыгышты. Натыйжада министрлик тарабынан мектеп окуучуларынын ата-энелеринен акча чогултууга тыюу салынган. Ата-энелер өз ыктыяры менен топтош керек, эч ким ага зордуктоого, мажбурлоого укугу жок. Бишкекте Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновдарды камактан чыгарууну талап кылган митинг болуп өттү. Бул жаман жорук. Бул Сооронбай Жээнбеков бизин ойлонсо болмок. Май айы. Бул айда Кара суу жергесинде бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Раим Матраимов жана анын бир туугандары уюштурган спорттук иш-чарага парламент спикери баш болгон 20га жакын депутат жана өкмөт өкүлдөрү барышты. Бул убакта Фин полиция Раим Матраимовдун мүлкүн текшерип жаткан болчу. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында бир катар медицина кызматкерлери камакка алына баштады. Абактагы УКМКнын мурдагы төрагасы Марат Суталиновду Бишкек шаардык соту эркиндикке чыгарды. Буга анын ден соолугунун кескин начарлап кеткени себеп болгону айтылды. Ал апрель окуяларына байланыштуу күнөөлөнүп 3 жыл абакта отурду. Теперь надо сколько осталось прожить правильно. УКМКнын төрагасы Идрис Айткулов өз каалоосу менен отставкага кетти. Ал бул кадамын паспорт чырына байланыштырды. Президент Сооронбай Жээнбеков экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзамга кол койду. Бул кадам кийинчерээк мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди камакка алууга жол ачты. Июнь айы. Президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаев камакка алынды. Анын аты мурдагы бийликтин тушунда көмүскө кардинал катары айтылып турган. Кытайлык ишкердин бизнесин күч менен тартып алган деп айыпталды. Бирок көп өтпөй тергөө менен кызматташуунун негизинде үй камагына чыгарылды. Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө бергени жарыяланды.
Без комментариев сейчас по судебному. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иштин алкагында мурдагы башкы прокурор Аида Салянова камакка алынды. Ал 2 айдан ачык отурган соң кайрадан үй камагына чыгарылды. Чүй облусунун Орок айылында жергиликтүү масштабта чыр чыкты. Чатакташкан тургундар бири-биринин үйлөрүнүн терезелерин далкалады. Кырдаал тез арада турукташты. Бирок облус башчысы Туйгуналы Абдраимов кызматынан кетти. Лицо, ваше лицо мне не нравится. Да, и только Очень неприятное лицо ваше, да. Парламентте Алмазбек Атамбаевдин экс-президент статусун алуу боюнча комиссия түзүлдү. Комиссия 2 жумада жыйынтык чыгарып, Жогорку Кеңеш Атамбаевдин экс-президент статусунан ажыратууну колдоду. Ушуну менен депутаттар эс алууга чыгып кетишти. Коррупциянын белгилери байкалып турат. Июль айы. Нарында жергиликтүү тургундар кен казуу иштерине каршы митингге чыгышты. Абал кооптуу болуп турду. Кен казууну токтотуу талап кылынды. Баткенде чек ара чыры чыкты. Тажикстандын тургундары менен Кыргызстандын жарандары ортосундагы чыр ташатуу менен коштолду. Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков менен тажик президенти Имамали Рахман жолугушуп чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Транспорт министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусупалиев чет элдик компаниядан $500,000 пара талап кылып, анын $50,000 алып жатканда камалган. Сот аны 14 жылга эркинен ажыратты. Август айы. Нарындагы Солтон Сары кенине байланыштуу нааразычылык акциясы кайрадан орун алды. Жергиликтүүлөр алтын кенин казууну биротоло токтотууну талап кылышты. Жол боюна боз үйлөр тигилди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйүнө УКМКнын Альфа Атайын багыттагы бөлүмүнүн жоокерлери киришти. Ал жердеги жарандар менен күч кызматкерлеринин ортосунда чатак чыкты. Атайын каражаттар колдонулуп, натыйжада Альфанын бир кызматкери ок атуудан каза болгону кабарланды. Милициянын бир кызматкери да оор жаракат алды. Катардагы жарандар арасында да жаракат алгандардын саны көбөйүп жатты. 7 августта жасалган биринчи операция күч органдары үчүн ийгиликсиз аяктады. 8 августта кайрадан операция жүргүзүлүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалды. Бул операцияларды жүргүзүүнүн максаты Атамбаевди күбө катары суракка алып келүү болгону айтылды. Атамекен партиясынын желегин жана Абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотонов абактан бошотулду. Алар үй камагына чыгарылды. Рахмат. Сентябрь айы. Нарын облусунда мектептин ачылышы орун алды. Окуучулар үчүн темир контейнерлерден окуу имараты курулуп берилди. Лента кесүүгө жергиликтүү бийлик башындагылар жана билим берүү кызматкерлери катышты. Октябрь айы. Мадина базарынын ээси делген жарандын сөөгү табылды. Аны өлтүргөндүктө айыпталып 4 жаран кармалганы жарыяланды. Манас аэропортуна жакын жерде дагы бир кишинин денеси табылды. Аны өлтүрүп, унаанын жүк салуучу бөлүгүнө салып койшкан. Маркум Ош облусунан келген ири суммадагы акчаны тосуп алууга келгенде өлтүрүлгөнү кабарланды. Бул жаран менен Мадина базарындагы ишкердин байланышы бар экени айтылды. Икрамжан Илмияновго сот өкүмү чыкты. Ал 7 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланды. Ноябрь айы. Турцияда кытайлык ишкер Айеркен Саймаити атып өлтүрүлдү. Ал өлтүрүлгөн жерде кыргыз консулуна таандык. Дипломатиялык номердеги унаа табылды. Консул Сопоков кызматтан алынып, суракка чакырылды. Бул иш боюнча депутаттык комиссия да түзүлдү. Саймаитинин аты Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов менен байланыштырылып келет. Бишкекте реакция аталышындагы митинг болуп өттү. Анда азаттыктын иликтөөсүндөгү айтылгандарга бийликтен реакция талап кылынды. Турцияда өлтүрүлгөн Айеркен Саймаитиге байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында Раим Матраимов тергөө органдарына суракка чакырылды. Декабрь айы. Кумтөр кенинде жер көчкү жүрүп 2 жумушчу жоголгону кабарланды. Аларды издөө аракеттеринен майнап чыкпай турат. Бишкекте Көркөм сүрөт музейинде аялдардын укугун коргогон көргөзмө өткөрүлдү. Анда жалаңачтанган кээ-бир аялдар болушту. Коомчулукта нааразычылык жаралып, музей жетекчиси кызматынан алынды. Роза Отунбаева жетекчинин кызматтан кетишин сындап, музейдеги көрүнүштү искусство катары кабыл алуу керектигин айтып чыкты. Равшан Жээнбеков камакка алынды. Ал Кой таш окуяларына байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө абагына камалды. Сот мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Айбек Калиевди 15 жылга эркинен ажыраткан чечим чыгарды. Калган айыпталуучуларга да өкүм чыкты.
Reaksiya аталышындагы экинчи митинг орун алды. Анда коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү талабы коюлуп, бийликке кызыл карточка көрсөтүлдү. Абактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну суранган элдик жыйын Бишкекте өткөрүлдү. Бардык жерде мына менден бир гана суроону сурап калышты. Садыр качан чыгат деген. Бирок Жапаров эмес, жыл соңунда мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы мамлекеттик бюджетке 160 миллион сомдон ашык зыян келтирди делип айыпталып, камакка алынган Адамкул Жунусов ден соолугуна байланыштуу деген негизде абактан бошотулуп, үй камагына чыгарылды. Өткүрбек Рахманов, Регион.